Hormatly zamandaşlar, учурдан пайдаланып, президентибиз Садыр Нуркожоевич кайрылгым келди. 12-жылы пенсияга чыгарда Соцфонддон справка сурады. 1996 жылдан 2000-жылкы иштеген жеримден. Бирок мен аны таппадым. Мен иштеген о телевизиясы Аскар Акаевдин баласы басып алган болчу. Күйөө баласы экөө. Бирок ошол бухгалтериялык эсеп китептерин баарын тең жок кылгандыгы үчүн мен справка ала алган жок. Ошентип мени Соцфонддон иштебеген катары 1950 сомго пенсия чектешти. Эгерде мен ошол коортто иштеген акчалардын баарын эсептегенде, мисалы үчүн 1 жылда мен топтомум 85 000 экен, айлыктын эле. Гонорар фильмдерди тарткан гонорарлардын топтому ошондой эле 80 000ге жетмек. Эгерде ошол топтомдордун баары чыкканда, жок дегенде 7 000 сомго пенсияга чыкпак. Мына кийинки убактарда көбөйгөндүн эсебинен 1950 сом азыр 9 000 болуп. Эгерде 7 000ге чыксам канча болот? Көрдүңүз, караганда ушунчалык зар болот экен. Сиз шуну карап берсеңиз, балким мен караганда өзүмө жетишерлүү жай жакшы жашаар белем. Азыркы алып аткан пенсиям 9 000 боло турган болсо, кышындасы от жакканда газ 9 000ге чыгып кетет. Мен кайсыл акчага жашайм? Каракаевдин баласы 96-жылы коорту ачкан деп жалган документтерин да мен кокусунан таап калдым. Алардын баарын сизге көрсөтөм, эгер кабыл алсаңыз. Bir 1995 жыл. Ал кезде Баткен облусу Ош облусуна карайт болчу. Ош облусунун губернатору Жаныш Рустамбеков, Баткен районунун акими Дастан Бердиев 1995 жылдын 18 мартында райондун аймагында жашаган улуу атамекендик согуштун жана тылда иштеген ардагерлер менен жолугушуу өткөрдү. Губернатор ал жолугушууда алдыда келе жаткан Норуз майрамын коңшулаш Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнүн Баткен облусуна чектеш жайгашкан райондорунда жашаган ардагерлери менен чогуу өткөрүү тууралуу сунушун айтты. Чогулушка катышып олтурган ардагерлер облустук жетекчинин бул сунушун кубануу менен кабыл алышты. Ап-апак болуп гүлдөгөн өрүкзардын арасында келе жаткан аталардын көкүрөгүндөгү орден, медалдар күн нуруна чагылып жаркырап турду. Табият да согуштан кайтпай калган жоокерлерге арнап гүлдесте сунгандай өрүк гүлдөрү жерге төгүлүп турду. 115-ci kavaleriyski polkta hizmet turganında soğuş başladı. 16. Ağustos'ta bizi Alger'den soğuşa yönetti. Moskva'nın aslında dekabr ayında 5. dekabrda Moskva'nın aldığı soğuşa birinci yolu. 116. Brigadanın sastavında soğuşa katıştım. Soğuştan 1944 yılı Ağustos ayında soğuştan kaçıp geldim. 1939 yılı Kızıl Sovyetlik Armiyan Katarına çakırılıp Irak'ı çıkışta hizmet kılgan. 1941 yılı Алар 3 жылдык кызматын бүтүп кете турган убагында согуш башталып кетип, атамдар ошол жерде калып калган. Себеби 1941 жылы октябрь айында абал оордошуп кеткениге байланышып, ал жакта Ирак чыгыштан Москвага алып келишкен аларды. Москвада согушка атам катышып, ал жерде немистерди Москвадан артка чегингенден кийин аларды Сталинградка алып барган. Биз атам менен апам менен сыймактанабыз. Биз ушундай туура тарбиялап, өстүрүп, ушундай деңгээлге жеткирип, ошол убактагы кыйынчылыктарды бизге түшүндүрүп айтып, ушундай согуш экинчи болбосун дегендей маанинде биз ушул жакшы тарбия алдык. Ата-энебизге биз рахмат айтабыз жана таазим айтабыз. Soğuştan oval başta 43. yılı 5. yılda Kurski направление, Kurski digasını eşken misiniz? Şu Kurski digası 5. yıldan 18. Ağustos'a çeyin şu Kurski'ye kaçıkamın. Polunu 300'ü 32 bin plan aldı da planda diyem gözümden görüyorum. Şuğa kaçıkamın. Onun öğrenip oldum. Kolumdan barıp Rizan obrusu İspaskili bir kilege şehirde yatıp
4 ay жатқаннан кейін ноябрьда шығарып, декабрьда 44 жыл 14 декабрьда Ленинград фронтына апарды. 14 декабрьге чейин Ленинград блокадада тұрған. Ана şu yerden şol 14 күні başladı. Nasıl bilen ya? Kareliya менен барып Kareliyаны boşotup Estoniyaga барып Narva daryaсын парсыравайт етіп атқанда лодканын içinde putumdan жамбашынан Аскөл кіраным болып, ошонан қайттым. Эми атамдын ушунча бизди ушунча эрежеге бардык балдарын кыздарын бардыгын окуткан. Бардык мугалимдер. Атамдан мугалим болгон, энемде деп мугалимдер династиясы болуп калдык. Атам менен энем тарбиясын көрсөткөн Аллага миң мерте шүгүр дейбиз да. Себеп бизге ушул тарбияны ошондой берген экен да. Өздөрү билимдүү болгон, ошондуктан силер да билимге киришкиле, билимдүү болгула, кор болбойсуңар, окуган адам кор болбойт деп, атам менен экөө тең ушинтип бардыгыбызды окуткан. Ильяс Жусупалиев 1942 жылы май айында армияга чакырылат. 3 ай Алматадагы 79-чу согушка даярдоочу полкто кызмат өтөп, 19 августта ок учкан согушка жөнөйт. Ильяс Жусупалиев Кызыл Жылдыз, улуу атамекендик согушка катышкандыгы үчүн ордендер жана көптөгөн медалдардын ээси. Tavşırma verdi. Şu daryadan ötüp varıp bana tirik adam yapıp versin dedi. Bir közde nemisler var dedi. Bunun generalinde gereği yok dedi. Bana dedi harcaktan murda hakkın bolsa da bir saldat ap gelesin dedi. Seferli batalyonun darakalı ötküzdü. İki adamdan nemislerin kucu ekövünü karmap kaldık. Biz gene kayra nemisler ata başladı. En kıyım oldu bir şey. Bizden askerlerimiz alarken nemislerden ata başladı. Biz hani ekövdü esen aman alıp daha kayranan bizi kayık menen bereka alıp öttü. Ap gel onun tavşırgandan keyin anan meni komandir diviziyadan makta onan mana şu Kızıl Yıldız orderini oşonda bergen bana. Ben Andani Özbek 1924 yılı tuğulgamın. Leningrad Voyenli Okrug'un komandirisi Govurveda, Marshal Govurov. Govurov Kagastaşadaki 7. may günü ertege 8. may günü saat 5'te kolunlardı kuşurup bizge saat 5'te ötesinler. Ötmesinler, set basınlar beni cevap veresinler. Generallar, soldatlar, afisterler de eski bayağı Tu-104 degen Tu-104 degen samolyot vardı. Şondan paraktı taşa oturup şu vakta samolyotları bombalap durdular. Samolyotları bu paraktı taşaganda jarmı yaka, jarmı bir yaka düşüp paraktı biz şonda bizdekiler de bana uruş basıldı dep kapkara tütünde biz bilmeye kaldık. Hani bir radyolarda ketten nemelerdi karagaya oturup koygan iken söyledik. Kaç yerli o? Nemenin Kamelenski'nin Finlandiya'nın ortasında şu Vitebsk'in nemesi de olsa gerek. Napoleon'un kaldı esimde yok. Şu Vitebsk'in nemesi de turgan biz. Ulaşmışki armiyaya karşı turgan biz. Özümüzden çıkan nemelerge karşı turgan biz. Каргашалуу согушта элин жерин душмандан коргогон эр азаматтардын арасында Мендикуловдордун үй бүлөсүнөн Амбарша, Ашыр, Жакып, Имаралы, Султаналы, Исманалылар кан күйгөн уруштан кайтпай калышты. Мендикуловдун эң улуусу Имаралы Мендикуловдун үйлөнгөнүнө 3 ай болгон кезде армияга чакырылып согушка жөнөгөн. Ал bir күнү жубайы Уулжандан кат алат. Жубайы ага биз уулду болдук. Атын Иса койдук деген кубанычтуу кабарды сүйүнчүлөп жазат. Дал ошол учурда баскынчыларга каршы чабуул башталат. Ал окопто жаткан фашисттерди талкалап, качкандардын артынан кууп жетип туткунга алат. Мендикулов Имаралынын жана анын 5 жолборстой инилеринин эрдиктерин элибиз эч убакта унутпайт. Мен чоң атам Меңдикуловдордон Алтоо согушка кеткен экен. Алтоого кетип келбей калган. Ошонун эң улуусу Меңдикулов Имаралынын
баласы жалғыз баласы болған ошол баласынан жалғыз мен қалғам. Менің Кулуфтудан үлкен инелері Жақуәлі, Әшірәлі, Амбарша, Усманәлі, Султанәлі. 6 ұл. Ең кичинеси, ең чоң атам болған. Имарәлі болған. Шоларды екеуінен Қарақағас келіп, 4-төө дайынсыз жоғалып кеткен. Ардайым шолар 9 майда аларды естеп тұрабыз. Жоғалғанда Құран оқытып, дуа қылып тұрабыз. Жатқан жайларын білбейбіз. Билбесек таша дуа кылып турабыз. Ал эми Шайбек Амираев түштүк согушунун жетекчиси Родион Малиновскийдин жан сакчыларын жетектеген. Малиновскийде жүрдүм да. Охранять болуп. Шондо ар жерге пост турабыз, көчө-көчөгө, кышлактарга солдат ям киргизбейбиз. Şondan yukup bir Malиновскийге kep kaldı. Uzak, jalan yer. Uzaktan stay dedim toxtavadı. Stay dedim toxtavadı. Yakın kelgende avtomat şunday kılıp stay sıralar bodu istesem şu tormuzlar dırıldap turup kaldı. Товарищ маршал Советский Союз, дайте ваши документы, я проверять буду, dedim. Вы солдата, я маршал Советского Союза, не имеешь права наши документы проверять, dedi. Если не проверяем, не пускаем меня, когда будем стрелять. Дайте, товарищ капитан, покажите документы. Здорово, документы көрсөттү. Мойна bu свободно сейчас dedim. Vurup kettin Malиновский. Barı oğunda var, taza maktap, brigadarı veresin şu soldatına. Datışmin eken bu vuru zamanday tosalbayt dep. Soğuştun ardageri Gazi Zayналов 1946-жылы Майдандан кайтып келгенден кийин айыл чарбасында эмгектенет. Ал өмүрлүк жубайы Парахаткан менен 2 кыз 3 уулду тарбиялап өстүрүшөт. Маматкасым Зайналов атасын, апасын ар дайым зор сыймыктануу менен эскерет. Казак сакалдын уулу Маматкасым Баткендеги коогалаңда баскынчылардын турган жерин чалгындап билүүдө биздин жоокерлерге чоң жардам көрсөтөт. Менин атам Зайналов Ганы Улуу Ата Эмгек согуштун жоокери. Şu 1942-жылы soğuşqa barıp 1946-жылы жеңишти Прага шаарында тосуп алып 46-жылы кайра кайтып келген экен. 5 уул кызды чоңойтуп, үйлөп, үйлүү жайлы кылып, şu бизди ушундай даражага жеткирип, өзү 2010-жылы 92 жашында балымdan ötüp etti. Estonya'dan Verbovayt edip Pilavski'ye geldim. Armiyadan boşagandan keyin. Амираев Акбарали 1942-жылы кеч күздө 17 жашка толору менен согушка аттанат. Аны менен бирге Дара айыл өкмөтүнөн 27 эр азаматтар да согуш майданына жөнөйт. Акбарали аксакал согуштун жаңырыгы менен Германияга чейин жетип, Берлин шаарын алганга катышкан. Улуу жеңиштен кийин Эстонияда аскердик кызматын улантат. 1947-жылы аскердик кызматы бүткөндөн кийин Челябинск облусунун Плас шаарында иштеп жүрүп, өмүрлүк жубайын кездештирет. Estonya'dan Verbovayt edip Pilavski'ye geldim. Armiyadan boşagandan keyin. Pilavski'ye gelip ana şu yaşkana kız eken şunu suyup kaldım dağın ana şunu menen baş koşup şeyde bir 2-3 yıl durup kaldık. Durup kalıp o yerden işlep durup bir 2 balalı olganda namında geldim. Kırgızstan'a kelip ушул жерде biz 8 bala төрөлдүk. Ошону менен 11 тууган болуп жакшы жашап калдык. Ошол атам менен апама биз абдан ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ошолорду эстеп жүрөбүз.
Soğuş uçurunda tılda bardığı front üçün, bardığı jеңиш üçün деген urandın astında günü tünü tınım bilbey işteşken. Anda ayrıkça ayaldardın, gemirçegi katelek jaş baldardın frontqa koşkon salımı zor bolgon. Urmatov Turgunbay 13 yaşında ayıl çarvasında ayaldarga jardamçı bolup iştegen. Al jaşılça jemiş, kılkandu dan ösümdüktörün östürүүдө jogorku tajribaga ээ bolot. Ömür boyu öz ayılında agronom bolup iştep жүрүp, ардактуу пенсияга чыккан. Soğuşka men ol vaqtda jaşlık kıldım da meni soğuşka makvadılar. Men şu yerде elge, şu ayallarga şu ejelerden aytkanlarını kılıp şularning kızmatları da olup şularga şu jolun bilgenimdi ko'rsatib, bu kişilerin akılını bana aytıp biz oxşagan bala çağım baldardı talada suçu kılat edek. Mana şu talanın bardağını yeget edek tağın bir ayal, iki ayal menen bitta bala koyat ede suçuga. Koş menen yeget edek, bu şu traktörünü yeget edek, kol menen orup, kol menen jiyip, öküz menen jançat edek. Algan danыңыздарды кайда жөнөтчүлеңиздер? Algan danыбызды şu jardamga norma deytede de jardamga jönötet edek. Kokçoyeva Dürdana 1941-жылы күзүндө Ош шаарындагы тракторист курсун бүтүрөт. Ал өз айылына келип, эгин талааларын айдап, бат эле элдин оозуна алынат. Андан кийин 1943-жылы Араван районундагы комбайн курсунан да билим алат. Эмгектин ардактуу ардагери. Бул жерде тракторчу кыз болгон деп, ошонун бири сизсиз да? Ошондо канча иштелеңиз? Мен ошол маалда 16-17 элек да. Турмуш курдуңуз беле? Турмуш эми курдук эдик да. Биринчи окуганыбызда Ошко барып окуп келип анан тракторчу болуп, анан барып окуп келип анан иштедик да дарман. Кыйынчылык болот да болбой калабы, фронт башталып кетти. Үй жайды билбейт эдик, талаада жатат эдик. Анан мынандай аялдар, жаш келиндер, бечаралар ушундай бизге сууда апарып, мүрүлөрүгө көтөрүп, желкелерге көтөрүп апарып, куюп берип, ошо загонун башында жатат эди. Анан мен көбүнчө старший тракторист болуп иштедим. Жаңга айтты сүйлөгөн келин мага эсими жигеди. О маалда эркектер кам болуп кетти дегенде, азыркы тракторлор эмне? Тракторда биз трактор айдадык дейт. Бул трактор эмес, бул ушундай жакшы бул нерселер азыркылар. Биздин убагыбызда кол менен завод кылат эдик. Онун үстү тагыда жатып алып, патташка кылат эдик өзүбүз. Патташканы мана шу кетпери жатып эле үстүдө билет эдик биз өзүбүз. Шундай жеңил кетип калса, ой токтотоюк, бул патташка болот экен деп дарылап отуруп жата калып, трактордун тагыга жатып, картылдарды оодарып алып, анан патташка кылып туруп, анан завод кылып кете берет эдик. Күчүбүз жетпейт эди. Битте оромолчону уручкеге байлап коюп, эки катын эки жактан тартат, анан биз ортосунан туруп, анан мантип бурап, анан завод кылып, ай күйдү деп анан сүйүнүп жүгүрүп барып, анан ачып шөнтүп айдап кетчү эдик. Бусазда Көкчөева Карабулак айылындагы мектепте мугалим болуп иштеген. Сабактан кийин талаада иштеген суучуларга, трактористтерге жардам берген. Билим берүү тармагындагы үзүрлүү эмгек үчүн эң мыкты мугалим ардактуу наамын алган. Дүрдана менен Бүсазда кайын сиңди болушкан. Биз бир атадан 7 уул бутта жалгыз кыз болгонмун. Менен кичик бир икем болгон. 6 тең фронтко кеткен. 6 тең ушул убакытча кайтпады. Ушул Карабулактын өзүдө мугалим болуп иштедим. Шу жерде азыркы директорден мурунку өткөн директорду да өзүм сабак берип окуттум. Менин окуткан балдарымдын көпчүлүгү директор болуп кел жатат. Көп учрежденияларда чоң болуп иштеп келе жатат, жаман болгон жок. Бир эле мугалим биз дебестен түнүдө 2 километр, 3 километр жерге баканга 2 челекке суу алып, тракторга барып куюп берип жүргөнбүз да. Бит да өзүм калдым азыр. Дагы чала пучук акыл менен басып жүрөм. Шол убактан ушул убакытча бирөө келип, боорун күйдү эде дегенди укканым жок эде. Сиздерден 1000 марта милдетдармын. Келип күйгөн жүрөгүбүздү козгоп, аркасынан кубанып, кандай адамдар экенибиздин ал кабалыбызды сураган деп,
Bir жағы толқынданып тұрам, бір жағы қуанып тұрам. Келгеніңіздерге, пай қадамыңыздарға мең мәрте айланайын деп тұрам. Өзбек, Тәжік республикаларынан келген Улуу Атамекендік соғыштың ардагерлері 1995 жылы 21 мартта Баткендин өрік зарлуу Бозадыр айылында жолугушат. Ал жолугушууга Сох районунун акими Бахтияржан Абиджанов жана Исфара районунун акими Гулавза Сабриддинова баштаган меймандарды Баткендин акими Дастан Бердиев менен улуу жеңиштин баатырлары пучак жая жылуу тосуп алышты. Норуз майрамында чогулган 3 элдин ардагерлери жеңиштин 50 жылдык майрамын зор салтанат менен белгилешти. Салтанаттуу жыйынды Баткен районунун акими Дастан Бердиев ачты. Азыркы сөздү Бактияржанга берели, Сок районунун хакими. Bunisi g'alabani 50 kiligiga nima qilingan, doim bossalaringiz mana haligi nima doim tishli bo'lsin. Исфара районунун акими Гулавза Сабриддинова Норуз майрамы жана келе жаткан улуу жеңиштин 50 жылдыгы менен согуштун ардагерлерин куттуктап, аларга алкыш айтты. Согуш учурунда Советтер Союзунда 100дөн ашуун улуттар жашаган. Көп улуттуу Совет эли bir муштумга түйүлүп, баскынчы Германияны биротола талкалап, Берлинге жеңиш туусун сайышкан. Өзбек Республикасынын жараны Журахан Усманов 1943 жылы Гамилевский областындагы Сош дарыясындагы чабуулда көрсөткөн эрдик үчүн Советтер Союзунун баатыры наамына ээ болгон. Ал эми Тажик Республикасынын жараны Дамилло Азизов 69-чу аткычтар дивизиясында кызмат өтөп жүрүп, Белоруссиянын Днепр дарыясындагы беттеште көрсөткөн эрдик үчүн Советтер Союзунун баатыры наамын алган. Кыргыз жоокери Дайыр Асанов 1943 жылдын 23 мартында Харков областындагы Пятницкий айылындагы кармашууда 4 сааттын ичинде фашисттердин 40 жоокерин, 8 танкты жана 6 брана техникасын жок кылган. Улуу Атамекендик согуштун баатыры Дайыр Асанов согуштан кийин да аскердик ишин улантып, генерал-майор чинин алууга жетишкен. Улуу Атамекендик согуштун каргашалуу жылдарында Советтер Союзунун 26 миллион 600 миң калкы курман болгон. Анын 12 миллиону аскер кызматкерлери болчу. Дайынсыз жок болгон аскерлердин сөөктөрүн Санкт-Петербургдагы ар бирин аттарынан эстейбиз деген иликтөө борборунун кызматкерлери Берлинге жакын жайгашкан Клайн-Керс айылынан табышкан. Ал мүрзөдөгү 179 аскерлердин 61-и кыргыз жарандары экендиги такталган. Алардын арасында Басылбек Токтогазиев бар. Басыл байке, сиз жөнүндө атам раматылык биз кичинекей кезибизде анча-мынча айткандары эсибизде. Бирок сиздин апаңыз биздин чоң энебиз, кенжекенем. Машиненин үнү кылса эле менин басылым келип калды деп эшикке чуркап чыга берер эле. Атамдар бир жака барып таттып паттап келсе, жакшы шоколадтарды алып катар эле дайыма. Басылым келсе, басылым жейт деп. Анан ал төшөктүн астына бир жерге катып койгон жеринен биз анда жаш балдарбыз, кичинекей балдарбыз. Энемдин сизге деп каткан таттыларын, шоколадтарын алып жечелек. Мына эми мен деле 68ге келдим. Атам келе албай калган. Ушул жерге келип сиздин рухуңуз менен, сиздин арбагыңыз менен сүйлөшөлү деп, таазим кылалы деп келдик. Сиздин артыңызда урпак калбады. Бирок биз сиздин инилериңиз, сиздин балдарыңызбыз. Biz hiç vakit unutmayız. Ayke.
Sizdin ömrünüz tekke ketken yok. Siz uşul jerde jеңişti ap kelgenlerden katarında oldunuz. Biz siz menен sıymıktanabız. Asılbayke, Kudayım sizge beyişten orun bersin. Biz sizge tazim kılabız. Siz menен koşa uşul jerde jatkan Kırgızstandık degele kurban bolgon жеңиш üçün батырлардын баарына тазим кылабыз. Ушул окулган Курандан келген соопторду биз ниет кылып Куран багыштайлы деп келген атабыз, агабыз Токтогазы уулу Басылбектин рухуна багыштадык. Ошондой эле атабыз менен бирге ушул жерде көмүлгөн Советтер Союзунун баатырлары, офицерлер жана катардагы жоокерлер, кыргызстандык аталардын, агалардын рухтарына багыштадык. Я жараткан Алла мына тизмесин окуп кое турган болсок, Алакаев алым дейт, Таластын Калба деген айылынан экен, Алиев Кары дейт, Эфрейтир Ош областынын Гүлчөнүн Буданок деген айылынан дейт, Амуралиев Акуп сержант дейт, Жетөгүстөн Кытай айылынан экен, Асаналиев Сагындык Жетөгүстөн Чирик деген айылынан экен, Аширов Оморбай дейт, Киров районунун 1-май калкосунан, Айылчынов Сакынбай, Киров районунун Аксай деген айылынан, Базарбаев Абдул, Жалалабад Токтогул районунан экен, Башкатов Абдуламет дейт, Өзгөн районунан экен, Чин Фрунзе шаарынан, Сатынкулов Жершанбек дейт, Киров районунун Пещерский совхоз Кара Суу деген айылынан, Токтогазиев Басылбек Талас районунун Будённый районунан, Юлдашев Абдымалик дейт, бул Оштун Араван району. Мына ушул 61 өтүп кеткен ата агалардын жана андан тышкарыдагы ушул жерде жаткан 179 аты белгисиз болгон аталардын рухтарына багыштадык. Я жараткан Алла ушул аталарыбыздын жалган дүйнөдө билип билбей кетирген күнөөлөрү болсо кечирип, аларга кең бейишиңен жай бергейсиң. Тver облусунун Ирижев шаарынын жака белиндеги кармашууда 1941-1943 жылдары 1.500.000 ашуун жергиликтүү жарандар жана аскер кызматкерлери окучкан. Алардын арасында Кыргыздын 60.000 баатыр жоокерлери жатат. Ирижев шаарынын четиндеги саздак жерде эң катуу кармашуу болгон. Кийин курман болгондорго арналып чоң монумент коюлду. Аза күткөн аскерди турналар курчап асманга көтөрүп учуп баратат. Ирижев шаарындагы монументтин жанына окко учкан 60.000 кыргыз баатырларына арналып Ала тоону элестеткен монумент коюлган. Анын ачылышына Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров баштаган делегация катышып, каза болгон жоокерлердин арбагына багышталып, Куран окулуп, гүлдестелер коюлду. Акыркы 25 жылдан бери атамекендик согуштун ардагерлерин Россиянын президенти Путин Владимир Владимирович 9 май жеңиш майрамын согушка катышкан улуу атамекендик согуштун ардагерлери менен чогуу өткөрүп келе жатат. 2000 жылы Москвадагы жеңиш парадына катышкан согуш ардагерлери Манас аэропортунда самолеттон түшкөн учурунда өкүрөгүндөгү орден медалдар күнгө чагылышып сыймык жаратты. Алардын кудум жаш кезинде жеңишти кубанычтуу тоскондой маанайы көтөрүлүп, көздөрүндө от жангандай шаңдуу кадам шилтешип, аэропортто күткөн балдары, неберелери менен кучак жая көрүшүштү. Кыргызстандын 7 дубанында жыл сайын 9 майда Совет аскеринин эрдиктери түбөлүккө өчпөс полку деген ураан менен 100 миңдеген адамдар баатыр аталарынын портреттерин көтөрүп, эскерүү жүрүштөрүнө чыгышат. Алар баатыр аталардын балдары, неберелери, туугандары. Баскынчылардын маңдайына жеңиш мөөрүн баскан аталардын эрдиги эч качан унутулбайт.